Энден көлөм келтирип алгандан кийин ысытыш керек да, мынча ысытпаса жарылып же келген формасына келбей калат да өздүгүчө. Бул күмүштүн формасы келгенден кийин обручал нике шакегин формасына келтиребиз да, мынча кайрачы. Өлчөмүн чыгарабыз биринчиден. Бир кардардын эмеси буйругу боюнча эметебиз, чыгарабыз да, размеринчи мындай айткан кылыпчы. Кошулган жерин кошкондон кийин кислота салабыз мынча. Кислота бир 5 мүнөттөй туруп туруш керек да өчү. Сапаты өзгөрбөйт убактысынан да. Азыр мурукудан убакыт көп кетчү да, колго салчу инструмент деген ичине эскирээк болчу. Азыр болсо атайын сатучу жерлер бар, сатып аласың инструмент. Бүт автоматика болуп калган, электрический болуп калган барычы. Колго чөйбөйсүң, колго чаппайсың, колго куйбайсың дегендей да барычы. Убакыттан утасың, сабаттыгы ошондой эле да. Кудай буюрса зергечиликтин келечеги чоң, Кыргызстанда өсүш өнүгүш болот. Өкмөт менен жогорку кеңеш менен бир топ чоң иштер аткарылды. Ушу 2019-жылдын аягына чейин бир чоң жыйынтыктар чыгат буюрса. Ошондуктан зергерлерге айтат элем, чоң жакшы иштерди кылышка, өсүшкө, өнүгүшкө, дүйнөлүк баардык выставкаларга чыгарып, кыргыздын зер буюмдарын сатышка ниет кылып, ошого аракет кылышыбыз керек. Бул аппарат коопсуздук, тазалык үчүн да, өзүнчө күмүштүн эмелери тикке кетпесин депчи, ысырап кылбаш үчүн аппаратка кылабыз да, шлифовка эмелеричи. Бул шлифовка процесси бүттү деп эсептелинет. Кийинки процесси бул полировка дейт да. Мына биздин нике шакеги даяр болду. Кардарга бергенге даяр да, бул заказчы кылынган готовый продукция болуп калды ушундай.